Mına biz ata bababыздın жолун жолдошубуз керек. Мына сенин чоң атаң дарыгер болгон. Элдерге пайдасын келтирген да. Ал айлыга келгенде, ой, элдин баары эле чуркап келишчү. Ал үчүн ар бир үйдүн эшиги ачык болчу. Анан кийин анын уулдары дагы мынакей атасынын жолу менен кетти. Көрдүңбү? Кадыр барктуу адамдар болушту. Эми бирөөсү эле башкача болуп калды дечи. Ал деле мугалим болгусу келген. Анан эмне болду дебейсиңерби? Не болду? Ичип кетпедиби? Чоң апа, мен да быйыл тапшырайын деп атам. Визажисттикин окуйм деп атам. Ал эмне? Визажисттерчи? Жанагы кишилердин бетин боёгонбу? Балам, койчу. Сен андан көрө доктурдун окуусуна тапшыр. Атаң айтабыз, сүйлөшүп коет. Сен барсаң, кабыл алат. Анан биз сени менен сыймыктанабыз. Жанагы эмне дедиң? Жанагы мына көрдүңбү? Айта да албайм мен мынакей. Мына Нурбек байкени карачы. Мына кандай хирург болду. Операцияларды кылып, оорулардын баарын айыктырып атат. Биз кандай сыймыктанабыз. Кошуналарга айткандан дагы уялбайсың бул жөнүндө. Мен сериялым башталып калган турбайбы окуйм. Вактыңыз болду. Мен жыйнап койм, эмне балам? Макул, кеттим. Хирург? Качан айтасың чоң энеме театрда иштеп атканды? Чоң апам өзүн сериалдан көргөндө мына ошондо айтам. Жаман хирург болгондон көрө жакшы артист болгон жакшы. Артист.